Созакта экинчи аялга үйлөнгөн кишиге карата козголгон иш жабылды. Себеби Жалал Абад облусунун Созак районунда экинчи аял алып той берген жаранга карата козголгон кылмыш иши өндүрүштөн кыскартылды. Бул тууралуу облустук ички иштер башкармалыгынын маалымат кызматы билдирди. Тергөөнүн жүрүшүндө биринчи аялы менен ажырашпай туруп экинчисине үйлөнүп той өткөргөн жаранын эки жубайы, эки башка даректе жашай турганы белгилүү болгон. Кылмыштын курамы аныкталбагандыгына байланыштуу иш өндүрүштөн кыскартылган деп айтылат маалыматта. Эске сала кетсек, июндун башында социалдык тармактарда Созактын тургуну экинчи аял алганы тоюнда биринчи жубайы балдары менен аларды куттуктап, бакыт каалады деген видео тараган. Милиция бул фактыны тастыктап, жаза кодексинин 179-беренеси менен кылмыш ишин козгогон болчу. Адатта көп аял алгандардын күнөөсү аныкталса 100 000 сомдон ашуун айып пул төлөйт. Булак Спутник KG. Дөө кайманааты менен таанымал Чыңгыз Жумагулов камактан бошотулду. Чыңгыз Жумагулов камактан бошотулганы тууралуу маалыматты 12-июлда Аки пресс агенттигине жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын маалымат кызматы тастыктады. 2019-жылы 19-июнда Бишкектин 1-ма райондук сотунда Дөө Чыңгыз кайманааттуу Жумагулов Чыңгыз Адашкановичке карата өкүм чыгарылган. Судья Адылбек Эсенбаев Жумагуловду жаза кодексиндеги 266-берененин 1-бөлүмү боюнча күнөөлүү деп таап 5 жылга эркинен ажыраткан. Ал эми Марсбек Тентиев менен Ильяс Айдакеев 13 жылга кесилип, 190 000 сом айып пул салынган. Буга чейин мамлекеттик айыптоочулар Жумагуловду жана башка айыпталуучуларды 248-берене, 138-берене жана 206-берене боюнча күнөөлүү деп таап, 15 жылга эркинен ажыратып 200 000 сом айып пул салууну сурашкан. 2019-жылы 10-апрелге караган түнү Бишкек шаарындагы ооруканага катуу сабалган 2 эркек адам түшүп, экөө тең көз жумган. Алардын өлүмүнө шектүү 3 адам кармалган. Бишкек шаарында 9-апрелде түндө Москва көчөсүндө жайгашкан Камек жеке клиникасынын алдында белгисиз жарандар оор абалдагы 2 адамды таштап кетишкен. Алардын биринчиси Таластагы Бакай-Ата районунда 1974-жылы туулган Ильяс мурда сот жолуна тартылып, ИИМдин каттоосунда уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү катары турганы белгилүү болгон. Ал ооруканага жеткенден кийин эле көз жумган. Экинчи адам Бакай-Ата районунда 1983-жылы туулган Урматтагы ооруканада каза болгон. Анын баш мээси чайкалып, баш сөөгү сынып, оор жаракат алган. Ал чүйдөгү Аламөдүн районунда жашап жаткан. Милициянын маалыматы боюнча кылмыш жасалган күнү Сокулук районунун Кашкабаш айылында каза болгон Урматка таандык Ауди үлгүсүндөгү унаа табылган. Унаада кандын тактары, Макаров үлгүсүндөгү тапанча, дүрбү, ошондой эле чөнтөк телефондор бар болгон. Булак Назар Ньюс KG. Талатбек Масадыков жаңы кызматка дайындалды. Масадыков Талатбек Шамудинович Кыргыз Республикасынын Коопсуздук кеңешинин төрагасынын орун басары болуп дайындалды. Президенттин маалымат кызматынан кабарлашкандай, тиешелүү жарлыкка президент Садыр Жапаров кол койгон. Бул президенттин жарлыгы менен түзүлгөн жаңы кызмат. Булак Назар Ньюс KG.